жумушту баштадыңызбы, каникулга чыкпадыңызбы? Biz bugün 2 yanvar, biz keçe ile başlaganбыз жумушту. Keçe 1 yanvar günü ile жумушту başlaganбыз. Keçe Оштогу главка, УКМКнын главкасында ошол жерде ССН Альфаны кызматкерлери менен жолугуп, ал жерде кызмат кылып келдик. Keçe эле ошол Жалал Абадта ошол Альфанын кызматкерлери менен жолугуп, коллектив чогултуп ошол жерде тапшырмалар, жаңы тапшырмаларды коюп келдик. Бүгін мына Созак районуна техникаларды президенттин атынан тапшырдык. Азыр эми ошол мамлекеттик ипотекалык компаниянын куруп аткан үйлөрү боюнча алдагы президент тапшырмасы менен барып ошолордун курулуштарын, темпин жана ошолор жасап аткан иштерин бир сада карап чыгабыз. То есть бизде жумуш токтобойт. Бизде майрам деген болбойт. Ошол элдер мына каникулга чыгып дем алып атса дагы бизде майрам болбойт. Анан сизди соц тармактарда жазылышат чет өлкөгө чыгып кетти эс алууга депчи. Эми бул баягы соц тармактарда ошондой көптөгөн жалган маалыматтар тарата беришет. Аган эл ишенбеш керек. Мына мен азыр 2 январда Созак районунда Роодысында турамын. Мен өзүм чет өлкөгө чыгып эч качан дем алган эмесмин. Чет өлкөгө чыгып дем алган жан эмесмин. Туура командировкаларга чыгабыз, чет өлкөлөргө жумуш менен чыгабыз. Анан ушул анча-мынча ден соолукка байланыштуу гана чыгып каламын чет өлкөгө. Ата Кудай буйруп ушу ден соолук берсе, мамлекет үчүн берилгендик менен кызмат кылууга аракет кылабыз.